жумуштар көрүп атат. Пограндарыбыз жаш балдар өлдү. Ошолор үчүн ыйлайбыз биз. Биз күйгөргө ыйлабайбыз. Жаш балдар өлүп кетти. Ошо балдардын энеси атасы кандай бүткүнө чыкат. Ошого окшогон өлгүчө мен айтып атам балдарга, бизге ыйлары жана ошолор өлбөсүн, биз өлөлүк, ошол жерде карап жатып. Ушундай да эми. Рахмат жигиттер. Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу ынтымак эл өкмөтүнүн тургундары. Мына бүгүн 2024-жыл 16 сентябрь Жалал Абад областынын Алапка районунун Көксерек айыл өкмөтү азыркы ынтымак айыл өкмөтү болуп өзгөргөн. Ошондой эле Теңге айылында Арсланбек уулу Асатбектин элесине арналып бүгүн кичине иш-чара болду бул жерде. Ошону эскерип кетип атабыз. Асатбектин жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Ата энесине эмне дейбиз? Сабыр берсин. Ошо менен кошо өзүңүздөр билесиздер, 2022-жылы бизде өтө чоң апат болгон. Баткен Тажикстан чек арасында ошол жерде шейит кеткен, баардык өтүп кеткен биздин баатырларыбызга таазим, ар дайым ата энесине сабыр тилейбиз. Кыргыз элибиз тынч болсун, эч кандай мындай жамандыктар башка кайталанбасын, дүйнө жүзүндө согуш болбосун, эч качан ушул биздин энелердин жүрөгү ыйлабасын. Рахмат. 2022-жылы ушул күнү чоң апат болгон кыргыз элибизде. Ошого байланыштуу бүгүн ушул Асатбектин элесине арналган көчөгө келип, жана Асатбекти эскерип жүрөбүз. Бул көчө ушул айыл өкмөтүнүн деңгээли менен Асатбектин атына коюлган. Андан тышкары биздин ушул айыл өкмөттө Токтогул мектебинде Асатбектин атынан атайын окуу классы ачылып, бул класс жаштардын патриоттук сезимдерин жогорулатуу максатында айыл өкмөтүнүн эмилгеси менен ачылган. Бул класстагы кыргыз элибизде ушуга окшогон апааттар болбосун, кыргыз элибиз, жерибиз ар дайым аман болсун. Бул апатта көптөгөн биздин баатыр чыгаан жаштар шейит болду. Жаткан жерлер жайлуу болсун, үй бүлөлөрүнө сабыр. Кыргыз элибизде эч качан ушундай жамандыктар болбосун. Assalamu алейкум, урматтуу ынтымак айыл өкмөтүнүн тургундары, урматтуу келген коноктор, сиздерге рахмат. Ушул бүгүнкү күндө Арслан уулу Асатбектин өткөн күнү. Асатбек жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торко болсун. Алла таалам ушу бейишинен орун берсин. Ушундай баланы тарбиялаган Арслан алке, жеңем экөөңөргө рахмат. Балаңыздар ар дайым биздин жүрөгүбүздө. Ушул келген командирлерге дагы рахмат. Эч качан энелердин жүрөгү ыйлабасын, мындан кийин кайталанбасын. Эч качан дүйнө жүзүндө согуш болбосун. Кыргыз элибиз тынч болсун, мамлекетибиз өссүн, өнүксүн. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Баягы эр жигит эл четинде, жоо бетинде дейт. Эр жигит үйдө төрөлүп, жоодо өлөт дейт. Ошого анча-мынча адамды насип кылбайт Алла таалачы. Ушул Асатбек, эмне дейбиз? Ар дайым элесин биз унутпайбыз. Ошол эч качан ыйлабаңыздар. Биз дагы келген конокторго дагы рахмат чоң. Рахмат барыңыздарга. Сиз берип коюңуз. Ушул уулуңуз Асламбек уулу Асатбек уулуңуз жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Ушундай кыргыз элинин патриот жокерлеринин бири деп эсептейбиз. Ар дайым биздин элесибизде, көкүрөгүбүздө сакталат. Ушу чек ара үчүн, Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн күрөшкөн ошондой баланы тарбиялаган сизге рахмат чоң. Ар дайым үйүңүздө жакшылыктар болсун. Калган балдарыңыздын өмүрүн, ден соолугун берсин. Бул балаңыз эч качан Кыргызстан мамлекетинин жүрөгүндө болот, эч качан унутулбайт. Ошондой эр жүрөк баланы тарбиялаган сизге рахмат. Эже сизге дагы рахмат аябай. Бизде аскер бөлүктүн командиринин атынан
Sizge ыраазычылыгыбызды билдирип келдик. Сиздерге ар дайым ушу ден соолук, үй бүлөлүк жакшы нерселерди каалайм сиздерге. Ар дайым ден соолуктарыңыздар, оорубаңыздар, балаңыздар эч качан өлбөй, тирүү балаңыздар. Ар дайым ушу кыргыз мамлекетинде тирүү жашайт балаңыз. Эр жүрөк баланы тарбияңызга чоң рахмат. Биз бүгүн Асатбек инибиздин өткөн күнү экен. Арслан аке сиздерге сабырдуулук каалайбыз. Жалпы ынтымак айыл өкмөтүнүн атынан, Көксерек элинин атынан сабырдуулук каалайбыз. Биз ушундай патриот инилерибиз менен замандаш болуп жашаганыбызга Аллага шүгүрлөр болсун. Ассаламу алейкум. Ынтымак айыл өкмөтүнүн жалпы жамааты жана Көксерек элинин жамааты биринчиден Асатбектин ата энесине чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Анткени бул чоң апаатта өз жанын аябай шейит кеткен баатыр жигит эч качан унутулбайт. Дагы кыргыз элибизде ушундай эр азаматтар боло берсин. Сиздерге чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай баатыр баланы өстүрүп чоңойтконуңуздарга. Кыргыз эли жери эч качан сиздердин ушул салымыңыздарды жана Асатбектин ушул өзүнүн жанын аябай мекени үчүн канын төккөндү эч ким унутпайт. Кыргыз эли бул баатырлыкты эч качан унутпайт. Куш келипсиңер, рахмат ушу аскер кызматкерлери. Мен биринчиден ушу программа войскасына рахмат айтамын. Айыл өкмөтүбүзгө, ынтымак айылдын башчысына ушунчалык баламдын эрдигин даңктап келип аткан силерге биринчиден рахмат. Жалпы ушу Баткенде шейит кеткен баатыр балдардын ата энелерине көңүл айтамын. Рахмат ушунчалык эскерип келгениңиздерге. Рахмат сиздерге. Алхамдулиллахи Rabbil alamin, Rahmanir-Rahim, Maliki yawmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas siratal mustaqim, siratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim velezzâlim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lahu kufuven ahad. Sadaqallahul azim. Subhane rabbike izzet amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alamin. Amin ve cellakallahu. Ушул өтүп кеткен биз Асатбек муртуна багыштадык. Жакан жерин жайлуу, караңгөрлөрүн жарык кылып, билип билбей калган баардык күнөөлөрүн Аллахым өзү кечир. О жараткан Аллахым. Ушу Асатбек инибизге эки дүйнөнүн бактылуулун бер, ата энесине баардык өтүп кеткен бүт туугандарын, өтүп кеткендердин руктарына багыштадык. Роббана атина фид дүйнөдө хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар. Рахматка. Аллах.